Боз кыроо күз келип, тамекини үзүү тизүү жүрүп жаткан убак эле. Ошондой күндөрдүн биринде таң эртең менен эле күн сурдана бүркөлүп, чыкыроон суук болуп турса да, алдыраарда жаздыраар болуп, Айкүмүш эмнегедир жеңил кийинип, тамекини үзүү үчүн шашыла талаага чыгып кеткен. Эми мынтип кечке маал жамгыр башталып, арты бурганактап, ал эки саатта бабактаган каар жаап кирсе болобу? Айкүмүш үзгөн тамекилерин сарайга киргизип бүткүчө, адегенде муздак жамгырга, анан карга шөмтүрөп, кийимдери тим эле сыгып алма суу болду. Үйүнө жеткичекти безгек оорусуна чалдыккандай, тиши тишине тийбей шакылдап кайгып кетти. Аябай чыйрыгып, үстүнө жууркандарын кат-кат үйө жамынса да, жылыбай калчылдап жатып, бир окумда уктап кеткен экен. Түн ортосунда эти ысып күйүп, бүткөн бою жанчып салгансып ооруганынан ойгонду. Бара-бара оорусу күчөп, көзүнө дүйнөдөн өтүп кеткен атасынын арбагы көрүнүп, жөөлүй баштады. Анда-санда эсине келгенде кызы менен күйөөсү эмне кылаарын билбей жанында үрпөйүп, коркуп отурганын көрүп, сөзгө келе албай, кайрадан эстен танып жатты. Болот эртең менен эрте барып, айылдык фельдшерди чакырып келди. Ал дарыны 4 маал бергиле, бирок тезинен ооруканага алып барбасаңар болбойт, деп кетип калды. Ал жакка алып кетсе, кызым кантет? Деп ойлогон Айкүмүш, жумуш кайнап турган убак, дары менен 2-3 күндөн кийин жакшы болуп калаармын, деп көшөргөнү ажал жуучусунун кыбасын кандырып, бара-бара абалы оорлоп, көз ачпай калды. 4-күн дегенде Айкүмүштү арабага салып, Талас шаарындагы ооруканага алып келишти. Эки өпкөсүнө тең каттуу суук тийип, оорусу өтүшүп кетиптир. Ушунча күн эмне кылып жүрдүңөр? Деп врачтар урушуп, уколдорду аябай сайып, дарылай башташты. Бирок жылыш болбоду. Адам болбой калганына көзү жеткен бечара Айкүмүштүн ойлогону жаштайынан жайраганы турган өз тагдыры эмес, артында белгисиз өгөй эненин колунда кала турган кызы болуп, Болотко «Салташты коргула көрбө, Салташым кичинекей» деп жатып үзүлдү. Болот нес болуп, айланасында чуулдап, ыйлап жүргөн туугандарына жалдырай тиктеп, булар эмне ыйлап жүрүшөт дегендей эси ооп отурду. Айкүмүшүн түбөлүк жайына алып чыгышканда да, коюп жатканда да, Болоттун көзүнөн бир тоголок жаш чыкпады. Тепейген шорук аткан салтанат көрүстөндөн кайткандар жакындап келгенде өкүрө башташканын, эң алдында кумсарган атасынын үнсүз, теңселе басып келатканын көрдү. Колун бек кармап, ыйлап турган аялдан жулкуна бошонуп, атасына карай тызылдай чуркап баратып, «Ата! Апам гана! Апам өлүп калдыбы?» деп чыңырган салтанаттын ачуу үнү теребелди жаңыртты. Так ушул тушта Айкүмүштү жоктошо өкүрүп келаткан эркектердин да, кошок кошуп чуу түшүп аткан аялдардын да үнү угулбай калганса да, ошондо гана каттуу уйкудан эми гана көздөрү умачтай ачылып, ойгонуп кеткендей болуп, төбөсүнө кара булут айланган Болот башын бир чулгуп алып, алдында буту-бутуна тийбей чуркап келаткан кымындай кызына утурлай кадамын чоң-чоң арыштап барып, аны так көтөрө салып, бооруна каттуу кысты да, сабыры кетип, бүтүндөй турпаты солкулдап, тула бою титирей, муун жүнү бошоп кетти. Анын үнү чыкпаганы менен ичинен күйүп, жан дүйнөсү боздоп турду. Болоттун жетимдигин, жалгыздыгын, жакын туугандарынын жоктугун билгизбей, жакасына кир жугузбай, туура эмес иш кылса да ачуу тилин тийгизбей, боке деп урматтап, аны айылдын кадырлуу адамдарынын катарына кошкон, кыз алган аруу, асыл жубайын жоктоп жатты. Үйүндө ынтымактууларга ырыс эле эмес, эл журттун сый урматы да ойт тура. Аста басып,
Акырын сүйлөсө да кеби угумдуу, сөзү жугумдуу жарын өзүнүн звеносундагылар, абысын ажындар гана эмес, айылдын баары жакшы көрүп баалашчу эмес беле. Ал Тургай Айкүмүшү райондук кеңештин депутаты болуп, ал жердеги сессияда чыгып сүйлөгөн терең, маңыздуу, далилдүү сөзүн уккан депутаттар узакка чейин дүркүрөтө кол чапканын айылда айтып жүрүшпөдү беле. Болот эми андай аялды Меккени 5 кыдырса да таппасын, кеч болсо да түшүнүп отурду. Өзүнүкү иттин күнүндөй болсо да жашоосу өтөрүн, баарынан да Айкүмүшү бөпөлөп баккан Салташына өз энесиндей жан эч качан табылбасын билип, 3 күндөн бери ичинде бугуп жаткан күйүтү жанар тоодой атырылып чыккансып, жаштары эми токтолбостон жаагынан ылдый куюлду. Мындан 1 аптача мурда оору элек апасы капарында эч нерсе жок кыңылдап ырдап жатып, өөрүп берген кызынын чачтарына сиңип жатты. Сүйүктүү чүрпөсүнүн саамайларын назик сылап сыйпап, энелик мээрим менен тал-тал кылып өрүп жатканда, анын колдору чачтарына акыркы жолу тийип жатканын ал ошондо кайдан билсин, кайдан сезсин. Эми антип эч ким Салташынын чачын өрбөйт. Атасынын мындай абалын сезип, соолуктап томсоргон кызы ага ого бетер жабышып, мындан да оор, түшүнүксүз боло турган кырсыктан коргологон балапандай болуп, көкүрөгүнө ыктай башын жөлөй берди. Ал баарын түшүнгөндөй, жанагы берген суроосун кайталабады. Бул боору суук дүйнөдө эң кымбат адамынан ажырап, арсыз жетим болгонун, бирок бул жоготуу анын өмүрүндөгү биринчиси эле экенин, алдыда дагы далай кыйынчылыктар башына келээрин албетте анда ал билген эмес. Айлананы оор жымжырттык басты. Эми атасы экөө гана калган, куту кетип, кунарсыз томсуро түшкөн үйүнүн алдындагы мына ушундай коркунучтуу тынчтыкта баргектерин бажырайтыша, көздүн жоосун ала бурала өскөн гүл кайрларын да тээ асман түпкүрүнөн кеч күздүн бооз мунарыктуу ырайымсыз суугу уруп баштады. Аларды сүйүп суктана караган, суу алып келип сугарган, ал Тургай түбүн кетмени менен жумшарткан жоодур көздүү келинди экинчи көрүшпөсүн түшүнгөндөй салбырап, ийилген жалбырактарынан көз жаштай тунук тамчылар жерге куланып жатты. Өлгөндүн сазайы көмгөн деп такалуудан тай албай, калың эл журт келип, кайра келбес сапарына Айкүмүштү узатышкан соң, салт боюнча үчөлөгүн, жетилигин, 40-ын өткөрүштү. Гүлгүн жашында кеткен кызынын күйүтүнө чыдабай, көп узабай оорлуу энеси да көз жумду. Жер чукуп отуруп калган Болот кайненесин узаткандан кийин кызын аргасыздан коңшусунукуна таштап ишине чыкты. Демейде ышынчаак Гүлсүн шыпылдап, Болоттун жеңилин жерден, оорун колдон алып, эртелигеч каралап, жардам берип жүрдү. Ал ар киминин кызылчеке болуп, мурдагыдай дулууланып урушпай, жоошугансып да калды. Шомпай Гүлсүн мурунку кылык жоругу Болотту чочтаарын билип, айылдагы менден башка баласы жок, жаш келиндердин бирин алып албасын деген ойдо жанын үрөп, анын жүрөгүнө жагар түз жолду тапты. Ал жол салтанатты бооруна тартуу болчу. Жаман көргөнүңөрдү билгизбегиле. Анын атасынын силерге көп пайдасы тиет. Кийимиңер бүтөлүп, курсагыңар тоет, деп кыздарынын кулак мээсине куюп, ийине жибине жеткире түшүндүрдү. Ал эми шукшу тоолу Көчөрбай болсо, карындаштарына көрсөтпөй, салтанатка анда-санда бирден момпосуй берип, бул оюн, тигилерге көрсөтпөй жеп алгын, деп өзүнө жакындаштыруунун башкача амалын көздөп жүрдү. Арадан 1 жыл өттү. Айкүмүштүн ашы берилип, эл тарагандан кийин эки тараптын жакын туугандары калып,
Болот менен Гүлсүндүн никесин молдого кыйдырышты. Бирөө өлбөй бирөөгө күн жок дегендей, төөсү ак тууган коңшу аялдын көктөн тилегени жерден табылып, мурда эле көзү кызарып, жетпей жүргөн Болоттун зайыбы болду да калды. Байдын катыны өлсө, төшөк жаңырат. Жардынык өлсө, башы каңгырайт болуп, дили таза, төрт тарабы төп келген жарынан ажыраган Болоттун алгачкы убакта бардык эс тарты кызы эле. Бармактай салтанатта тегилердин жасалма мамилесин балалык баюу, кирсиз ички туюму менен кадексиз сезип, тегилерге боор бербеди. Гүлсүндүн балдарынын аракетине карабай, ымаласы ысык болбоду. Улам эшикке чыгып, атасынын жолун зарыга карайт. Ал келгенде гана кабагы ачылат. Ошондо да көздөрүнүн түпкүрүндө энесине болгон айтылбаган муңдуу сагынычы, жетимдик томсоруусу турган. Убакыт өткөн сайын учурунда баркын билбеген алтын уясынын бузулганын, айкүмүштүн наркын жеткире баалабаганын Болот кеч баамдап, арманы аттын башындай болуп жүрдү. Өздөрүнүн эшик төрүндө, ата-энесинин ортосунда эркелеп жатуучу Салтанат атасынын бөлөк аял менен, өзүнүн Гүлсүндүн кыздары менен жатканына көнбөй, төшөккө башын катып алып, үн чыгарбай, көз жашын төгө ыйлап жатууктачу. Жада калса шешиптери да апасыныкындай аппак эмес, саргыч, калың сурп экенин көрүп, биринчи түнү соксоюп отуруп алды. «Эмне болду, Салташ? Уктай кой», деген атасына, «Булардын шешеби жаман экен, сасык, кир», дегенин угуп, Гүлсүндүн күйбөгөн жери күл болду. «Ай жашабагыр, карасаң мунун жыт-жылдыгын, шашпа, сазайыңды берермин», деп ичинен кайрып, сыртынан калп эле күлүп, «Ай Салташ, бүгүнчө жата кой, эртең башка шешип салып берем», деп калп эле жагалданды. Башка түшсө, тагдырды көтөрбөскө айла жок эмеспи? Болот Гүлсүндүн бөртөй-шөртөй, дам татымы жок жасаган тамагына, үйүнүн бозокордукундай ачкыл-кычкыл коңурсоган жытына, ичи тол ызылдаган чымындарына, аладуу болуп, өзү ара чукчуңдашып эле көп урушкан бекерпоз кыздарына бара-бара айласыздан көнө баштады. Булардын баш кошкону Көчөрбайга гана таптакыр жаккан жок. Ал Болоттун баскан турганын көргүсү, сүйлөгөнүн уккусу келбей, өгөй атасы эмне иш кылып жатса да жактырбай, айрым учурда көрмөксөн болуп, кол кабыш кылгандын ордуна ышкырып, эки колун чөнтөгүнө салып басып кетчү. Бир күнү Болот менен Гүлсүн жумуштарына, кыздары мектепке кетишип, үйдө Көчөрбай менен Салтанат экөө калды. Таламандын так түшүндө Көчөрбай 6 жашар кызга, «Мен сенин акең болом да туурабы? Кел, экөөбүз жашынмак ойнойлу. А дегенде сен жашын, анан мен. Макулбу?» деди. Салтанат Көчөрбайдын сунушуна кубанып кетти. Жашынмак балдардын сүйүктүү ойну эмеспи? Экөө жашынмакты үйдүн ичинде ойношту. Анан Жексур Көчөрбай, «Үйдүн ичи кичине болуп, бат эле табылып калат экенбиз. Жүр, мал сарайга барып ойнойбуз», деп кызды ал жакка жетелеп кирди. Бир аз ойногондон кийин, «Эми жашынмактан башка ойун ойнойбуз», деп чөптү калыңдап таштап, мурда камдап койгон кичинекей төшөктү үстүнө баитине келтирип салды. «Эми сен бул жерге жат, мен сенин жаныңа жатам. Коркпо, бул ушундай оюн. Анан кайра жашынмак ойнойбуз. Мен сага момпосуй берем. Жакшы кыз акесинин тилин алат да, деп алдап соолап, кызды акырын жаткызды да, «Бул оюн мынтип башталат. Сен көзүңдү бекем жуумда, мен ач демейинче көзүңдү ачпа. Ачып жиберсең, оюн бузулуп калат. Азыр мен сенин ыштаныңды чечип коем. Мен сага сонун көйнөк, коз курчак, кызыл тарак алып берем. Сен коркпо, оорубайт».
Наристе кыз көзүнүн жууп жаткан калыбында бир бакырып алып эсин жоготту. Бүлдүрдү зөөкүр. Секелек ууздай кызды бузду да койду. Жүзү кара Көчөрбай атасынын төшөгүн тебелеген болоттон мына ушундай ыплас жол менен кегин алдым деп түшүндү. Ичинен жаман көрүп жүргөн апасын ого бетер жек көрдү. Наадандын кекерлүү кеги бармактай болгон салтанаттын кийинки өмүрүнө мүлдө залалын тийгизерин байкуш кыз анда кайдан билсин? Ал тургай акесинин бул шумдуктуу ооруткан оюну эмне экенин да түшүнгөн жок. Далай да барып көзүн ачса, жанында Көчөрбай отуруптур. Коркконунан көзүн кайра жумуп жиберди. Сага бул оюн жакпай калды окшойт. Мейли, мындан ары бул оюнду ойнобойбуз. Биз мал сарайга кирип ойнодук деп атаңа да эч кимге айтпа, деп буга чейин жылуу жумшак сүйлөп аткан Көчөрбайдын көзүнөн заар төгүлүп, кыздын быйпыйган мурдунан муштумун такап: «Эгер айтып койсоң, өлтүрөм. Сени гана эмес, акмак атаңды да соем», деп суурдун эркегиндей корс эте, ансыз да жаны кейип, оорубаган жери жок салтанатты коркута кагып силкип, ич кийимин кийгизди. «Азыр сени биздикине жаткызып коем. Эртеңге чейин тынч жат. Эмне болду деп сурашса, башым ооруп атат дегин. Уктуңбу?» Коркуп дирилдеген салтанатты үйүнө жаткырып, ашканадан алып чыккан бычакты кызга такап: «Мына бул бычакты көрдүңбү? Оозуңду ачсаң эле, атаң экөөңдү уктап жатканда муздап салам да үйүңөрдү өрттөп жиберем», деп ызырына кыздын жүрөгүнүн үшүн алды. Шору каткан кыз көпкө чейин ооруп жатты. Сур жыландын суусаганын, кер жыландын кепшегенин билген кексе Гүлсүн кыздын баса албаганын, Көчөрбайды көргөндө төшөккө башын ката коркконун байкап, айбан баласынын аңгилик иш кылганын айттырбай эле жакшы түшүндү. Бирок ооз ача албады. Болот билип калса, баарыбызды кырып салат, деп аны кызы менен жалгыз калтырбай: «Салташ тумоолоп калыптыр. Сен тышсызданба. Мен тамекиге чыкпай, өзүм багам», деп оозуна жукпай, эпилдеп-жепилдеп сыр билгизбеди. Ошентип Азат бойду тик тургузган бул ойротто жок бузукулук окуяны атасы да, Гүлсүндүн кыздары да, ушул чакан айылдын эли да билбей, жабылуу аяк, жабылуу бойдон калды. Ушул жерде ата көптүкү деген сөздүн төркүнү болотко тиешелүү го. Болбосо кызынын жал-жал карап, бир нерседен корккондой түрүн байкашы керек эле да. «Кайсы жериң ооруп атат?» деп үстүнө үйрүлбөй, жалгыз кызын карышкырга кайтартпадыбы? Арбак билет деген сөз чын болсо, шордуу Айкүмүш ошол күнү жаткан жеринен 100 жолу оодарылды белем. Айкүмүштүн эшигинин алдындагы жаратылыш сээп, анан өзү кастарлап бакчу, ак бүдүрлүү, узун, назик гүлкайрлары гана ошол маалда эки буттуу таш боор, айвандан жаман, киши сөрөйдүн мал жасабаган бузукуп астыгына суук шамал ургандай жипкирей чиркенип, кымындай бейгүнөө наристе кыздын талкаланган тагдырына боору уруп, аза күткөндөй, баштарын жерге ийип, соолуп калгандай кайгылуу термелип турушту.